Нокат районунда айрым тургундар түрдүү себептер менен айыл өкмөт жергиликтүү депутаттардан кысым көрүп жатышат. Мындай арыз менен бүгүн оңдогон жарандар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасашты. Алардын айтымында жашоочуларга запкы көрсөтүп жаткандар 3 бир туугандар. Бири айыл өкмөт башчысы болсо, экинчиси жергиликтүү кеңештин депутаты. Бирок аталган башчылар өздөрүнө карата айтылган дооматты четке кагышты. Нокат районундагы Мирмахмутов айыл өкмөтүнүн башчысы жашоочулардын жер тилкесин мыйзамсыз тартып алууда. Мындай даттануусун аталган аймактын тургуну Кочкорбай Атаханов айтып чыкты. Анын белгилөөсүндө карамагындагы 6 сотук жерди жергиликтүү атка минер Шухрат Гафаров кысым көрсөтүп алып коюптур. Мен айтканмын бул бала кеп, коюңдагы багын. Мен урасам Кудай урат сен дегенмин окурда. Деп ошондой деп мен Хаби Чорный дегени келип самосудтан келип. Менин 4 токтом болот оригинал. Биттасын алып кетти. Мен бердим. Оригинал Резко банктын кисер көпөсүнүн немесин налогу мен бердим ошого. Кана биздин Кыргызстанда текшерүүчү көрүүчүлөр бар экен. Атаханов бул өңдүү кысымдарга кабылгандардын жалгыз эмес, ал сыяктуу дагы ондогон жашоочулар ЖМК аркылуу арыз муңун айтып турушат. Алар аймакта мыйзам иштебей, каалагандай калчыган бир тууган Гафаровдордун кландык башкаруусу жүрүп жатат деп доомат коюуда. Шухрат Гафаров биздин өкмөт башчысы, Гафаров Абдырахман шаардын мэринин спикери, Шавкат Шухрат депутат Гүлстанда бийлик кылат. А бүткелер накаты шулар сурап турат да. Калагандай сурат. Алаганды коркуттар, калаганды простой справка ала албай калдык го азардадар. Конторга экени коркуп калдык го. 2 участковый бурду кызматында кыкырып сүйлөгөндөн кнопканы башка партия десе, Туура бир акам мына Гүлстан айыл өкмөтүдө айылдык кеңешти депутат, бул мамлекеттик жумуш болуп эл шайлап келген, бир жерде иштебейт. Ан дагы бир акам ошо Нокат шаарынан депутат болуп шайланган эскиден. Мен мына өкмөт башчы мамлекеттик кызматты тейлеп отурганым ушу. Бирок Мирмахмутов айыл өкмөтүнүн башчысы тургундардын дооматын четке какты. Ал жергиликтүү тургундун арызын карабай, жерин алууга аракет кылганын танбайт. Анын себебин бир жашоочу жалгыз башына ондогон жер тилке алып алганы, мындай көрүнүш мыйзамсыз экендиги менен түшүндүрдү. Өзүнүн атыга 2 участка алган, азыр жашап турган үйүнөн башка 13 участканы алып сатыптыр. Анан бу жерге келип кечирип койсуңар, да, биз мамлекеттик кызматчысыбыз. Мамлекетте иштеп турабыз, бирок бир нерсе, мына эски токтом мына. Ошо Атахановдун мына эски токтомдор менен. Элди эки жакка ызы-чуу кылып азыр элди бөлүп атат да. Максат эле ошо кишиге мен не керек билбейм, ошо кишиге эмнеге жер кереги бар билбейм. Азыр отурган жери 30 соттук жерде жашайт. Муну менен айыл өкмөт башчысы бир нече тургундар жеке кызыкчылыгын ойлоп каралоо менен мени иштөмө тоскоолдук жаратып жатат деп нааразы болду. Ал эми жашоочулар менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы чыр район акимине чейин жеткен, бирок андан майнап чыккан эмес. Кече жакында мага дагы Мирмахмутов айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылды, 20-30 тургуну. Кече мен комиссия түздүм. Дагы барып такташат. Ким кандай мыйзам чегинде алган. Бирок бул маселе боюнча өзүңүздөргө белгилүү болгондой жыл сайын эсептөө палатасы текшерет, айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү боюнча укук коргоо органдары текшерет. Анан кайсы бир учурда жер мыйзамдуу берилгенине бул укук коргоо органдары баа бериш керек. Айыл өкмөтүнүн кадамдарын мыйзамсыз деп баалаган жашоочулар ага көз салуусун суранып өлкө башчысына кайрылуу жолдошту. Бергилей кетсек, Шавкат Гафаров Мирмахмутов айыл өкмөтүн 5 жылдан бери башкарып келет. Аймакта жалпы 23 000 калк жашайт. Башкалар сыяктуу эле бул жайда да жер чыры жана ага миңдеген тургундардын кезекте турган көйгөйлөрү бар. Гүлзада Туробекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.